Үй бүлөдө эмне себептен бири-бирине зомбулук көрсөтүлөт? Бул эң биринчи бул адамдын өзүнүн денесинде жазылган генетический же болбосо ДНК менен келаткан зомбулуктан башталат. Биздин айлана чөйрөбүздө мисалы үчүн айылдар айтат, мени күйөөм урушуп атат. Эми зомбулук дагы физический деп бөлүнөт, психологический деп бөлүнөт. Физический бул психологический. Менин практикамда такыр колун тийгизбеген, өтө сыйлаган адамдар психологический зомбулук көрсөтүп келген аялына. Кандай? Кемсинтип, басынтып, сөз менен. Бардык нерсе айрыкча зомбулук биздин өзүбүздүн ички дүйнөбүздө бар үчүн гана биздин сырткы дүйнөдөн орун алат. Башкача айтканда, биздин бала чакта биз ошол зордук зомбулукту кандайдыр бир конфликттин ичинде чоңойгонбуз. Ошол конфликт биздин ичибизде до сих пор жашап атат дегенди билдирет. Ошол конфликтти ичиңерден иштеп чыгып, бул мага тиешелүү эмес, же болбосо башка бирөөнүкү деп өзүңөргө түшүнүк берип, айкындыкка чыкмайынча, силер ошол конфликттин ичиндесиңер. Пока ичиңердеги конфликттен айрылмайынча, сырттагы конфликттен ажыроо мүмкүн эмес.